Бирок мен айта турган сөзүм, биздин 2010 жылкы ага чейинки 5-жылкы революциялардын ушу бүгүнкү орду мааниси акыркы дүйнөдө болуп аткан мындай фондун негизинде кандайча көрүнөт деген сөз болуп атат меники. Мен ойлойм, мына 5-жылдан кийин, мына жакында эле 24 март болду эле, такыр эч мындай бир белгилеген деле киши жок, аны унуткандай эле таасир калтырды. Мына азыр 2010 жылкы бүрсүгүнү болот, биз ишенебиз. Мисалы, башка бир өкмөт жактан чаралар болбосо да, иш чаралар, биз өзүбүз сөзсүз барып Куран окуйбуз, көрүстөнгө барып. Мен ойлойм, мына Беларусь, Украина, ага чейин Болотная Москвада, ушулардын фонунда биздин 5-10 жылкы революциялардын мааниси, ролу, бийиктиги өтө азыр жаркылдап көрүнүп атат. Аларды болсо эч ким өчүрө албайт. Бизде ошол революциялар өткөндө кандай гана чоң пропагандистик машина бизде болсо жер менен тегиз кылалы деп абдан чоң ракетте болушту. Кандай гана сөздөр кеткен жок. Бизде суверенитетин да жоготот. Бул бөлүнүп кетет бул өлкө. Бул ушинтип эле булар тентектер эч мындай мамлекеттүүлүктү билбейт экен деп шылдыңдап, жаман сөздөрдү тагып, ушул жата келсе кошуналарыбыз, эми Россиянын машинеси болсо катуу эле танкта иштеди биздин Кыргызстандын информациялык майданында. Анан кийин булар болсо бизди Украина жана Грузия революцияларынан такыр эле айырып, бизде бир тентектик болду, мародерство болду деген эле ушундай сүрөттөмө берип жатышты. Ушинтип элдин баарын көндүрүштү. Башкача айтканда, бизде болсо эчтеке болгон жок деген ушундай саясий майданда ушуга көндүрүп коюшту. Бирок азыр мына Беларустан кийин, Казакстандан кийин биз көрүп атабыз маанисин, ошо 5-10 жылдык революциябыздын. Биз өзүбүз деле саясий авангардда келатканыбыз бүгүн так даана көрүнүп атат. Биз 5-жылы, 10 жылы Кыргызстанды ушундай фурункулдардан, ушундай бир чириктерден биз тазалабасак, анда биз так ушу Беларусь, так Казакстандай учурларга туш болот элек. А биз болсо ошо өз убагында элди да бошотуп, биздин саясий майданды, өзгөчө мындай өзүбүздүн духубузду, элдин духун тазалап, 5-жылда баягы олигархтардан бошотуп, приватизациянын жамандыктарынан олак кылып, биз ушундай бир 2 революцияны жасаганыбыз бүгүн мына көрүнүп атат бул мааниси, туура болгону бул окуялардын. Мен айтат элем, мына бизде өзгөчө мен Казакстандыкын биз баарыбыз биринчи күндөн акыркы күнгө чейин. Бүгүн деле мына өзүңөр көрүп атасыңар, аягына чыккан жок, ичинде оппозициясы баягы бышып күйүп, ушу аягына чыгыш керек деп отурушат. Ушуларды көрүп атканда мындай чалдырып аттык. Бизде кандай болду? Бизден кандай булар сабак алышты? А булар сөзсүз сабак алышты. Булар абдан эле бизде болуп аткан иш-чараны ошону карап отурушту, тыкыр кылдаттуу түрдө карап отурушту. Мындай бир сабак алышты оппозиция жагы. Анан мен айтат элем, ушу акыркы Казакстандагы окуялар бизге да бир чоң бүгүн күзгү сабак, анткени биз да бүгүн ушу апрелдик революциянын жыйынтыгын бүгүн мындай саммари деп англисчеде сүйлөп кеттим, кечиресиздер, жыйынтыгын чыгарып атканда мен айтат элем, мына биз үчүн бул өтө маанилүү. Мен Казакстан иш-чарасын, алардын саясий иштерин абдан тыкыр карап отурдум, түшүндүм алардын
эмне болуп атканын. Анан айтат элем, биз ошондон жыйынтык алышыбыз керек. Бүгүн оппозиция деп мына силер түзүлүп атканыңар бул тупа-туура иш. Анткени аларда мына азыр болсо бошотуп атканда эч ким мына чыкпай калды саясий сахнага. Алардын лидерлери да жок, баягы партиялар да жок саясий. Бул болсо өтө өкүнүчтүү. Саясий алардын жылышына бул такыр кечиримсиз нерсе болуп атат. Эми мына биз болсо ушу 12 жыл өттү апрелден кийин. Бүгүн демократиялык, оппозициялык кыймыл дегенде мен ишенем, азыркы бийлик түшүнүш керек. Бул туура кыймыл деп. Мындай оппозициялык кыймыл болбосо, мен оюмча, мына элди силер окутушуңар керек. Мына оппозиция билгизиш керек. Кемчиликтерин барын, азыркы жасап аткан бийликтин. Ушундай чек балансты түшүнгөн күч болбосо, бул болсо өтө мындай бир жаман нерселерге алып келе турганы бул шексиз. Оппозиция бүгүн конституцияны кармап атабы же жокпу, өкмөт деп муну карап турганы, тыкыр карап турганы бул өтө маанилүү. Силер жасабасаңар, оппозиция ким жасайт бул ишти? Оппозиция болсо, жок болсо, ошондой эле өкмөт да баягы жоопкерчилиги жок болсо, бул болсо такыр эле катастрофага алып келе турган нерсе болот. Саясий жагынан окутасыңар элди дегенде мен айттым, ошондой эле конструктивдүү, мындай бир дайыма реакция берип турганыңар бул өтө маанилүү. Ушул мындай бир сапаттуу өкмөттүн ишмердигине алып келе тургандай. Ошондой эле мына оппозиция бар болсо, ошонун ичинен келе жаткан өкмөт чыгат. Биздин 10-чы жылы өзүңөр билесиңер, биз көп нерсени оппозиция катары иштеп койгонбуз. Керек болсо ошо конституцияда оппозицияда иштеп чыкканбыз, анан кийин баягы конституция чыккан. Эми мен азыр эстесем, абдан мындай оюмда келсе ошонун баары жүдөйм да, баягы Медведев айтты, жарабайт силерге бул. Казактар айтышты, алардын чоңдору, неге силер ошол жака баратасыңар, парламентский республикага деп. Эми баарыбыз жөжөдөй баарыбыз окшошуп калдык. Эмнеси прогрессивдүү болуп атат? Биз авторитарный өлкө, авторитарный башкаруу болуп атканыбыз. Казакстан өзү парламенттик республикага барабыз деп умтулуп атат. Парламенттин кичине мындай бир өзгөрткөнгө аракет кылып атат Токаев. Армения ошондой иштердин баарын жазады. Эми Россия, Беларусту бер жакта эле калтырып коелу. Өлкөлөрдүн баары ушул гана багытта келе жатышат. Биз азыр болсо мына сөз эркиндигин жоготуп атабыз. Мен абдан ушуга кабатырмын. Биздин гесит цивилар ушундай азыр кордукту көрүп атканына. Бул болсо өтө өкүнүчтүү биздин демократия үчүн. Булар иштеп, булар болбосо, эми мына Кытайды Индия менен деле салыштырып көрөлү. Индия 1 миллиард 400, Кытайдан да ашып баратат. Жалаң ушу демократия менен 10 жылдары келе жатат. Азыр мына булар болсо ушу оппозиция таба албай Моди өкмөтүнө абдан чоң аракетте болуп атышат. Оппозициянын лидерин таба албай. Мындай бир ушундай харизматический лидерлер болуш керек экен. Мен азыркы бүгүнкү жыйынга силерге баарыңарга ийгилик каалайт элем. Мен ойлойт элем, мына биз тыкыр деталдуу түрдө ушу апрелдин жыйынтыктарын анализдешибиз керек. Бизде саясий дискуссия болуш керек. Бизде саясий топтор болуш керек. Тилекке каршы мына мисалы мен Казакстандыкын көрсөм, Досум Сатпаевдин группасы иштеп атат, дагы бир топ группалар иштеп атат. Бизде карап көрсөңөр ЦПП дейт, анан Эмил Жураев отурат көп
мындай бир баягы на все руки мастер дегендей. Бирок биз да Кыргызстанда чогулуп ушундай бир саясий дискуссияларды өткөзүп турушубуз керек. Ушунун баары болбосо биз такыр баягы демократиялык островок дегенди жоготобуз. Эми ансы деле биз демократия өлкөлөрдүн катарынан чыкканбыз. Мына кайта келишибиз керек ошол жака. Мен ойлойт элем, бул согуш ал өзүнчө бир дискуссияга татыктуу, бирок биз өзүбүздүн өлкөбүзгө өзүбүз мындай көз салып демократиялык жолго өтпөсөк, бул биздин келечегибиз жоктой болот. Рахмат.